Урматтуу Бекназар Токтосунович, өткөндө жолдор боюнча мен сизге айттым эле. Мына Кадамжай районундагы Жеңиш айылында Бабаназаров деген 2 чакырым жол боюнча сизден жооп келиптир. Министрликтин карамагында турбайт депчи. Бирок мына күз айларында министр өзү келип, биздин баланста турбайт, бирок биз жаз айларында баштайбыз. Өзгөртүү киргиздик деп айткан эле. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Сиз өткөндө жазган катыңызга биз жооп бердик, ал боюнча тактап чыктык. Министрдин балансында турбаган экендиги боюнча биз жаздык дагы, бирок 25-жылы карап бере турган болдук. Жаз айында, март айында баштап беребиз, приоритет катары деп айткан эле да. Буну былтыркы жылга киргизди эле, бирок былтыркы жыл техникалар жетишпей калып, асфальт төшөлбөй калды эле. Ошо качан башталат? Быйылкы жылы биз курулуш иштерин мындайча айтканда эрте баштадык десек болот. Азыр түштүк региондо уже курулуш иштери башталды. Демек жакынкы айларда башталат. Мага келген кат бул туура эмес болуп калды. Демек министрдин айткандай жакынкы айларда башталат, туурабы? Жакынкы айда башталат. Ошуну эртелетип берсеңиздер, эл аябай күтүп атат. Андан сырткары мына Бөжөй Сары Камыш Өтүкчү автоунаа каттоочу жол бар. Узундугу 6 чакырымды түзөт. Бел согот Бөжөй автожолун асфальттоо боюнча сизге элдер кайрылышкан экен. Ошо андан сырткары Кадамжай ДУ дагы Минтрансқа асфальт төшөө боюнча планга бериптир да. Ошону да көзөмөлгө алып берсеңиз, жана кат жүзүндө маалымат берип койсоңуз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.